Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Спортко акча коюуга Адин экспертти сунуштайбыз. Адин экспертте коэффициенттери эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң сизге 100% бонус берилет. Пополнение счетту басып туруп, арланга кайрылып балансыңыздарды толуктап алсаңыздар болот. Адин эксперт, ишенимдүү букмейкер. Рыскелди Момбеков, Жогорку кеңештин депутаты, өкмөттүн отчетуна күлкүм келди. Өкмөт парламентте отчет берди. Буга чейин эки комитет өкмөттүн 2018 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча баянмандасын угуп жактырган. Былтыр апрель айында түзүлүп ишке кирген өкмөт жыл ичинде бир топ иштерди аткарганын. Тармактарда ого эле көп жылыштар бар экенин айтат. Сандар жана пайыздык көрсөткүчтөр менен тизмектелген отчет депутаттардын көбүн ынандырган жок. Ошого карабай, жактырууга аргасыз болушту. Айрымдары мунун себеби өткөндө президент Жээнбековдун депутаттар алдына келип сөз сүйлөп, өкмөт отчетун кабыл алгыла деген ишарат кылып кеткендиги менен ачык эле баяныштырышат. Ошентип, коомчулукта жакында өкмөт отставкага кетет деген божомолдорго да чекит коюлуп калдыбы. Анткени отчет жактырылды. Эми кандай болсо да Абылгазиев иштей бермек болду. Күндүн негизги темасы болгон уран маселеси өкмөт отчетунан кийинки берилген суроолордун негизгиси болду. Элдин талабы уран кенин токтотуу. Бул багытта өкмөт ар кандай шылтоолорду айткан. Рыскелди мырза, уран кени боюнча өкмөт эмнелерди айтып жатат? Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы күндүн темасы бул кыргыз элинин келечеги болуп жатат. Өкмөт отчету же өкмөт ишинин уланышы эмес, улуттун уланышы маанилүү. Эң актуалдуу маселе ушул. Эл эртеңкисинен кооптонуп турат. Элге эч кандай экологиялык экспертиза керек эмес. Уран кени ачылбаш керек. Эченден бери кыргыз эли кен байлык сатып байган эмес. Кыргызда кен байлык эмес, эл байлык. Кен байлык мамлекеттики болсо, эл байлыгы ден соолук. Кен байлык эл байлыгына таасир этет. Андыктан кен ачылбасын, уран казылбасын. Биздин талап ушул. Өкмөт экспертиза жыйынтыгы чыкканга чейин деп убактылуу токтотподу. Экспертиза деп азыр булар жылжытып саясат кетирип жатышат. Ал жер СССР убагында эле изилденген, чалгындоо болгон, экспертизасы чыккан. Элдин пикири экспертизадан да маанилүү. Эл каршы болсо, өкмөт андай иштерге барбашы керек. Чалгындоого берилген лицензияны кайра чакыртып алышы абзел. Урандын канча, торийдин, оор металл канча запасы бар экени эбак белгилүү болуп калган. Болбой эле өкмөт ушул долбоорду ишке ашырууга жанталашса, анда аягы жаман менен бүтөт. Мен ушул уран проблемасы боюнча өкмөт башчыга жеке өзүм кайрылып, токтотуңуз. Болбосо Кыргызстандагы уулуу затты саткан, же кыргыздын келечегин саткан пример катары тарыхта каласыз дейм. КСДП 26-сында уран кенинин казылышына каршы митингге чыкканы жатат. Барасызбы? Уран боюнча кандай гана акция, митингдер болбосо, мен баарына катышам. Анткени бул өтө кооптуу маселе. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 92 уран калдыктары бар. Анын 33-ü хвостохранилище. Көбү Миңгуш менен Майлуу сууда. Ошол жерлердеги уран калдыктарын кайра көмүш үчүн Дүйнөлүк банктан $30 миллион сурап атабыз дагы, жаңы кенди $30 миллион сатканы жатпайбызбы? Пайдасынан проблемасы көп болуп жатпайбы? Ушуну эмнеге эске алышпайт? Мен таң калам. Кыргызстан уран калдыктарын көмгөн көрүстөнгө айланып баратат. Кен байлыктарды базарга айлантып, кайра мазар кылып атабызго. Бул деген түркөйлүк саясат, түбү жок саясат. Бул жерде кызыктар күчтөр бар. Азыр ачыкка чыгарбай жатышат. Бир нерсени эске алган жан жок. Кен казылса Ысык көл, Нарын, Чүй эмес, кошуна Алматы, Жамбылга да кедергисин тийгизет. Казак тарап чыгышы мүмкүн. Уран кенин ачууга уруксат берсеңер, бизге да зыяны тиет деп дүйнөлүк уюмдардын баарына кайрылышат алар. Мунун аты чоң кычатакка айланат. Компанияга чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берген Атамбаев болгон экен го. Лицензия 2010-жылы ноябрда алыныптыр. Бирок анда чалгындоого уруксат берилген. Казууга эмес. Чалгындоо деген ал жерде канча запас бар, эмне жок аныктап гана коюу дегенди билдирет. Казуу деген таптакыр башка. Казып алууга эч ким уруксат берген жок. Чынына келгенде бул жерде башка маселе жатат. Азыр булар чалгындап жатабыз демиш болуп казып жатышат. Андай эмес болсо суу топтоп ишканаларды куруунун не кереги бар эле? Экспертизалык корутундун не кереги бар эле? Биздин Майлуу суу шаары дүйнөдө эң булганган шаарлардын 3-орунда турат. 1-орунда Украинанын Чернобыль шаары, 2-орунда Россиянын Дзержинский, 3-орунда биздин Майлуу суу. Ал жерде радиациянын көлөмү 10 эсе жогору. Анан эми кызыл омпол казылса билбейм эмне болот. Туризмдин мекени делген Ысык көлгө эч ким басып барбай калат. Бүтүндөй туризмди Кыргызстандын келечегин өлтүрөбүз. Укуктук жагын эмес, укук маанилүү керек. Өкмөт башчынын отчетун кандай бааладыңыз? Отчетту угуп бир чети күлкүм келди. Суроо берин дедим эле, уялдым.
Бардык жактан өсүш болуп атыптыр. Өсүштү өкмөт өзү эле көрбөсө, карапайым эл көргөн жок. Мен да көргөн жокмун. Эл көрбөгөн чындыкты мен кайдан көрмөкмүн? Сандарды айтып мынча өсүш болду, укмуш чыргатып атабыз дейт. Казынабыз какшып турбайбы? Өсүш болсо жок дегенде бир тармактын айлык майнасы көтөрүлөт эле го. Мен өкмөттүн жакшы иштегенин же экономиканын өскөнүн көргөн жокмун. Бир инвестор келбесе, бир ишкана ачылбаса, кайдагы өсүштү айтабыз? Карапайым калк үчүн калп отчет берүүнүн эмне кереги бар? Булак Азия News. Адахан Мадумаров: чындыкты айткан сайын жора жолдош, туугандыктан алыстайсың, бирок жаратканга жакындайсың. Бүгүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул жумада учурдагы өлкөбүздө болуп жаткан уралуу журналисттер үчүн салтка айланып калган маалымат жыйынын өткөрдү. Биз анын 1 саат бою ар кандай суроолорго берген жоопторун айрымдарын жарыялоону туура көрдүк. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Мен бүгүнкү маалымат жыйынга 4-5 эле журналист келет деп ойлогом. Бирок аябай көп келипсиздер. Мага бир эле суроо менен кайра-кайра кайрылуулар көп болууда. Ошондуктан барыңыздарды чогултуп жооп берип коеюн деп чечтим. Биз үчүн жабык тема жок, ошондуктан каалаган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Буйруса ороз ай келет аты Кудайга шүгүрчүлүк. Ошого чейин кенен кесир байланышып сүйлөнүшүп алсак деген ойдомун. Азыр көйгөйлүү болуп жаткан Ысык Көл облусундагы уран кени боюнча өз позицияңызды билдирип койсоңуз. Бир эле уран кени боюнча эмес, бүтүндөй Кыргызстандагы кен байлыктар боюнча мен макул эмесмин. Кыймылымдын позициясы бештен белгилүү. Анда 7 катуу талаптардын биринде кен байлыктар да бар. Келечекте бизден эстүү, бизден акылдуу муун келиши мүмкүн. Келет, Кудай кааласа. Мына ошолор келгенге чейин муунсуз жашап келгенбизби? Кадамжайдын Шамбе сайсыз же Солтон сарысыз жашап келгенбиз го. Ошол сыяктуу эле ураны жок деле жашап келгенбиз. Мына Майлуу суу шаарында Союздун мезгилинде уранды алып катуу бекиткендигине карабастан, бир жылдары калдыктары суу менен сайга түшүп кетпедиби? Ошол сыяктуу бул маселе оор. Мен Ысык Көлдө чыгып аткан элдин талабына 100% кошулам. Туура маселе көтөрүп атышат. Биринчиден, комиссия түзүлдү деп айтканы менен бүгүн 24 чекиткейчи агенттиги жүргүзгөн сурамжылоого ылайык 46% чечкиндүү түрдө каршы, ал эми 25% ошого лицензия бергендерди отургузуп коюуну талап кылып атат. Демек, экөөсүн кошкондо дээрлик 70% киши бүгүнкү күндө караманча каршы. Анан комиссия түзүп бердик деп атат. Комиссияны иликтөө жүргүзүлүп бүткөндөн кийин же лицензия берүүнүн алдында жибербейсиңби? Бул айылдын, тигил айылдын тургунун комиссияга киргизип койдук дейт. Алар уран боюнча эмнени түшүнөт? Бизде Илимдер академиясы уктап жатабы? Илимдер академиясынын алдында химия, физика, биология институттары бар. Алар эмне кылып отурушат? Акча көктө ошол адистер айтыш керек да. Бул биринчиден бүгүнкү күндө бүтүндөй бийликке элдин ишеничи кеткендиги. Экинчиден, комиссия кандай курамда куралышы керек, кандай адистер кириши керек. Ошону билбеген өкмөт бизди жыргатабы? Ошол жерде жашаган дыйкан, малчы, өрүк менен жан багып жүргөн адам урандын кандай зыян тийгизишин кайдан билет? Өкмөттүн атынан бирөө барыш керек да. Лицензияны ким берди? Кыргыз өкмөтү берип атат. А эмне үчүн аны иликтебей туруп лицензия берип атат? Ошондуктан бүгүнкү күндө балыкчыда же болбосо бүтүндөй Ысык Көл облусунда уран казууга каршы чыккандарды 100% колдойм. Эгер мага Илимдер академиясы келип ишендирип берсе, Ысык Көл өрөөнүнө зыяны тийбейт деп кепилдик берсе, бул башка маселе. Анан Тоң районунун акимин, балыкчынын мэрин кошуп койдук деген болбойт. Алар алды саттыдан башка эмнени билет? Бул мен макул эмесмин деген кыймылдын эң башкы талаптарынын бири. Жакында Кыргыз-Тажик чек арасында болгон чатактан улам сиздин дарегиңизге да 2009-жылы келишимге жаңылашып кол койгон деп Токон Болотбекович айтыптыр. Ошол боюнча жообуңуз кандай? Качан? Каерде айтыптыр? Адахан Мадумаровдун дарегине бир нерсе жабыштырабыз деген азаматтар терең жаңылышат. Ал сабатсыздыктын белгиси. Ал аябай сабатсыздык. Мына Турсунбек иним азыр эле Баткенден келип айтып атат. Эл менен түздөн түз журналист катары жолугуптур. Айрымдар билбегенден кийин абийирин сактап отуруш керек. Ошол жерде өздөрү барып басып көрүш, эл менен жолугуш керек. Айбалаев башында турган намысы жок аксакалдарга жана коргоо министри болгон дагы бир генерал жүрөт. Момундай тигиндей болуп кеткен деп. Алардын абийири өзү менен болсун. КСДП партиясынын айланасындагы абалды жакшы билесиз. Юстиция министрлиги маалымат базасындагы маалыматын өзгөртүп койду. Эгер сиздин партияга ушундай мамиле жасалса, кандай жооп кылат элеңиз жана ушул абалга кандай баа бересиз? Атасы бар баланы көтөрүп барып бөтөн кишиге жазып койгон сыяктуу. Бул бүгүнкү күндө Адилет министрлигинин таптакыр адилетсиздиги. Бүгүнкү күндө Адилет министрлиги баягы эле Ак үйдөн кандай коңгуроо болсо, ошону аткарган жетин жүгүрүк болуп атат. КСДП партиясы мага жагабы, жакпайбы, бул башка маселе. Мыйзам боюнча турган партияны алып башкага берип койгон бул абийирсиздик.
Бүгүнкү бийлик күрөшсө ачык чыгып, билек күрөшүндө күрөшсө болмок. Кылтыйтып, сасытып коюп отура бергени жакшылыкка алып барбайт. Мүмкүн бүгүн, эртең ошондо көрүнөт. Бирок түпкүлүгүндө жакшылыкка алып барбайт. Бул аябагандай одоно саясат. Күчтүү президенттик деген Акаевдин, Бакиевдин оюна да келген эмес. Бирөөнүн партиясына алып коюу. Биз Кыргызстан анекдотко айландык. Партиянын жетекчиси расмий түрдө оппозицияда. Ал партиянын бир бөлүгү бийликтин кызматын кылып, көпчүлүк фракцияда отурат. Ачка калган болсоң да ошол партия менен келген соң кетишиң керек. Намыс керек да. Бирок бүгүнкү жогорку кеңешке намыс тууралуу сөз козгоодон өзүң уяласың. Алар андай түшүнүктөн алыс. Мындай биздин Кыргызстанда гана болушу мүмкүн. Башка мамлекеттерди элестетип көргүлө. Мындай болушу таптакыр мүмкүн эмес. Өмүрбек Тегебаев менен Садыр Жапаровдун ишинин жогорку сотто каралышы митинг менен коштолууда. Алар бошотулуш керек деген талап коюлууда. Атамбаев өзү дагы моюнга алган. Булар саясий буйртма менен камалганды. Аларга карата саясий чечим кабыл алыныш керек деле. Ошол мезгилде деле Мадумаров пикирин айткан. Эгер архивди карасаңыздар, Тегебаев боюнча да, Жапаров боюнча да пикиримди айткам. Тилекке каршы укпай атпайсызбы? Атамбаевдин айтканы өзүнүн мурунку президенттердикинен айырмасы жок. Акаев деле атаңдын көрү элдин турмушу бир топ кыйын турбайбы деп өкүнбөдү беле. Андан кийинки президент деле ички иштер министри коопсуздук кызматында мага так туура маалымат берген эмес экен деп өкүндү. Кечээ Алмазбек Шаршенович айтып жатып, жаңымдагылар таптакыр туура эмес маалымат берген экен деп. Биз силер журналисттер ошондо какшап айтып атпадыкпы? Бул туура эмес чечим болгондугун. Өзүнүн тегерегинде 3-4 адамга ишенип алып, кеткенден кийин бармагын тиштеп отурат. Мен айттым эле, эгер Жээнбеков чыныгы элдик президент болом десе, бул элдик президент боло албайт. Себеби эл тарабынан шайланган эмес. Эл шайлаган президент кечеги Украинадагыдай болот. Келгенде эле мунапыс жарыялаш керек эле. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келгенде мунапыс жарыялап, таксан эсимде жок. 1,5 миңдей кишини бошоткон. А бул киши келип, түрмөнү да менчиктештирип алгандай. Мен айткан киши чыгат, бул чыкпайт дегенде отургандыгы тете бердик. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы аны акырын териштирип, комиссия түзүп чыгара берсе болмок. Мунапыс жарыялаш Кыргыз канында бир бар нерсе, жоомарттык деп коет. А бирок жоомарт болуш үчүн биши айкөл, бийик болуш керек. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келем деп келбей калгандарына көз карашыңыз. Мен анын келерине көп деле ишенген эмесмин. Кээ бир телеканалдар менен радиолор эле бир жума той кылды. Аябай коңгуроосун кагып. Эки тараптуу караш керек. Биринчи тарабында саясатты кошпой, инсан катары айтайын, мен акмын деп атасыңбы? Кел да, далилде. Же акмын, бирок Кыргызстанда сот системасы актыкты далилдеп бере албайт. Коррупцияга билчесинен баткан бийлик кыргыз мыйзамдары менен иштебейт деп жарыялап. Анан мен ишеним, артам, үмүт кылам. Барсам баары мыйзам чегинде каралышы мүмкүн деген саясий сооданы токтотушубуз керек. Бардыгын ачык айтышыбыз керек. Келбей калышы бул демек Кыргызстанда мыйзам иштебейт деген сөз. Эгер мыйзам иштегендигине ишенсең, анда келип актыгыңды далилдешиң керек. Мен Өмүрбек инимдин ал жагын же бул жагын каралап же башкача айта албаймын. Аны айта турган тийиштүү органдар бар. Бирок ошол тийиштүү органдар кыргыз мыйзамдары менен иштебейби, анда өзүңдүн пикириңди билдир да. Анан ар кандай провокацияга берилип кетип үчүнчү күч деген сөздү токтотуш керек. Акаевден бери кыйкырып келатат үчүнчү күч деп. Ким ал үчүнчү күч? Бирөө жарым көргөнбү? Кармаганбы? Эгер Кыргызстанда үчүнчү күч бар болсо, анда укук коргоо органдары тезек терип жүрөбү. Чындыкты айткан сайын жоро жолдош, тууган уруктан алыстайсың. Бирок жаратканга жакындайсың деген сөз бар. Ошондуктан чындыктан алыстабайлы, жаратканга жакын болобуз.